Остеохондроз бул дүйнөдө кеңири тараган илдеттердин бири. Дарыгерлерди тынчсыздандыргандыгы дал мына ушул илдет күндөн күнгө жашарып бара жаткандыгында. Адам баласы эмнеден улам дал мына ушул илдетке кабылат. Кантип алдын алса болот? Бүгүнкү күндө остеохондроз илдетинин дарылоо ыкмалары, дарылоонун жаңы ыкмалары бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03822 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы бар 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Бакытбек Пратов, Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт. Жана ошондой эле биздин көрүүчүлөрүбүз, ден соолук программасынын көрүүчүлөрү келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө Бакыт мырза айтсаңыз, дал мына ушул илдет жөнүндө. Саламатсыздарбы? Остеохондроз оорусу азыркы учурда жүрөк жана кан тамыр оорулардан кийинки оору болуп эле эсептелинет. Себеп дегенде дүйнө жүзүндөгү элдердин, адамдардын 50% бул оору менен жабыркап келет. Ошолордун ичинен эң эле жумушка жарактуу калктын катмары бул 25 жаштан 45 жашка чейинки адамдар жабыркап келет. Негизинен бул деле калктын жумушка жарактуу катмары ооругандыгынан эң бир саламаттык сактоо чөйрөсүндө дагы, экономика жаатында дагы чоң бир көйгөй болуп эсептелинет. Бул омуртка остеохондрозу 20-кылымда ак сөөктөрдүн оорусу деп эсептелинген. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, баарыбыз деле ак сөөк сыяктуу эле жашоо турмушубуз ошого алып келди. Себеп дегенде коомдук транспорттор пайда болду, унаалар пайда болду, жумушка чейинки аралыкта унаа менен барган учурлар болот. Андан соң офис адиси деп, кеңсе адиси деген адистин жаңы бир түрү пайда болуп, ал учурда иш убактысы 8-9 саатка чейин бир калыпта отуруп жумуш кылуу, бул деле оорунун жашаруусуна чоң бир себепкерлердин бири болуп эсептелинет. Кеңсе жумушунда өзү негизинен омуртка ооруларына 2 сааттан отуруу бул чоң зыян. Омуртка деле эмес, ички органдарга жана башка органдарга деле чоң бир зыян тийип эсептелинет. Бир күндө? Бир күндүк отуруп жумуш кылуу бир чоң зыян деп эсептелинет. Остеохондроз бул грек тилинен алынып, остео сөөк, хондроз бул кемирчек болуп эсептелинет. Бирок батыш өлкөлөрү бул остеохондроз сөзүнү таптакыр башкача дегенеративдик өзгөрүү. Бул кемирчек жана омуртка ортосундагы дисктердин бузулушу деп айтылат. Тагыраак айтканда. Чындыгында ооба, бирок биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул омуртка дегенде сөөк жана кемирчек. Кемирчек омуртканын ортосундагы дисктерди гана көңүл өзү буруп, буруп. Анын омуртка бул негизинен бул жерде тургандай эле омуртканы айланасында өтө көптөгөн булчуң системасы бар. Анын айланасында кармап турган 24кө жакын бир эле омуртканы кармап туруу үчүн 24кө жакын связочный аппарат дейт, тарамыштар. Андан соң ар бир кан тамыр булчуң системасынан өтөт. Анатомия физиологиялык жактан анатомия физиология жагынан алып караганыбызда омуртка оорусу, остеохондроз оорусу белгилери боюнча 3кө бөлүнүп кетсе болот.
Бул дегени моюн омурткасы жана бел көкүрөк омурткасы, бел омурткасы. Анын өзүнө жараша белгилери бар. Бирок эң негизи унутпайлы, омуртка өзү сөök, анын ортосундагы турган диск бул 80% суудан турат. 80% суудан туруп, омуртканын өзгөчөлүгү ошондо кан тамыры өзүнүн собственный кровоснабжениясы жок болгондугу үчүн ал булчуңга көз каранды. Эгерде булчуң азыркы учурда эмнеге аз кыймылдуулук остеохондроз оорусуна алып келет дегенге жооп катары айтайын. Себеби омуртка айланасындагы булчуңдар канчалык көп кыймылдаса, ошончолук бул омуртка жана омуртка ортосундагы диск азык зат керектүү азык заттарды алат. Ошонун эң негизгиси бул суу жана керектүү минералдар. Жакшы. Кийинки суроо мындай да. Жогоруда айтып өттүңүз, негизинен биз аз кыймылдуулуктан остеохондроз оорусунан кабылып жатабыз деп. Дагы эмнеден улам адамда остеохондроз илдети пайда болушу мүмкүн? Айталы жаракаттан, дагы эмнеден? Бул остеохондроз оорусунун пайда кылуучу себептери өтө көп. Мисалы алсак, эндокриндик бузулуу, зат алмашуу процесси бузулуу, туура эмес тамактануудан, көп убакытка чейин суук өткөрүп калуу, андан сырткары экологиялык факторлор дагы таасир тийгизет. Эң негизгиси бул ашыкча салмактуулук. Ар бир килограмм ашыкча денеге кошулган килограмм салмак бул омурткага 4 килограммга тете деп эсептелинет. Демек, киши ашыкча салмакты топтоп алса дагы бул остеохондрозго толук түрдө кабылышы мүмкүн экен да. Мисалы бой менен өлчөгөндө 1,70 адам 70 килограмм болуш керек деген ушундай ыкманы угуп жүрөбүз да. Негизи сиз дарыгер катары кандай тилеңиз? Бирок азыркы учурда эң негизинен ошол сиз айткандай эле ошол боюна жана салмагына туура келгени менен биз бул омуртка айланасындагы булчуң система, денеде 700-гө жакын булчуңдун системасы, анын биз эч качан бул жөнүндө мындайча айтканда булчуң системасын изилденген же болбосо лабораториялык жактан же рентген жактан көрүнбөгөндүгү үчүн бул булчуң системасы азыркы учурда изилденбей келет дагы. Сиз айткандай эле 70 килограмм болгон бейтаптын десек, остеохондроз оорусу менен ооруган бейтаптын анын айланасындагы булчуңдарга байланышы бар. Эгерде омуртканын айланасындагы булчуңдар кыймылдабаса, анын күчү жок болсо, бул омурткага түздөн түз гана жүктөлөт. Себеби булчуң жана сөök системасы бири-бирине өтө тыгыз байланышта. Жакшы. Бизде байланыш бар десек, бизден кетиптир азыр. Телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу суроосун калтырган көрүүчүбүз бар экен. Саламатсыздар дейт. Колум сыздатып оорутат дейт. Бул остеохондроздон болушу мүмкүнбү деген суроо. Ошол эле азыр эле айтып кеткенибиздей эле, бул омуртка бөлүктөрү болуп бөлүнүп, моюн, көкүрөк жана бел омурткасы. Эң негизгиси остеохондроз оорусунун келиши бул 50% бел омурткасынан болот. Андан 30-35% бул моюн омурткасынан болуп, себеп өзгөчөлүгү моюн омурткасында кан тамыр өтөт жана нервтер өтөт. Моюндан чыккан нервтер колду, мындайча айтканда, иннервация, колду бүт башкарып турат десек да болот. Эң негизги белгиси моюн остеохондрозунда кандай оорулар? Бул омуртка артериясынын синдрому, синдром позвоночной артерии деп айтылат. Омуртка ийрейген сайын өзгөчөлүгү да ошондо, себеп моюн омурткасынан өткөн кан тамыр артериясы сөөгүктөрдүн ичинен аралап өткөндүгү үчүн омуртка ийилген сайын бул тамыр аркылуу кан өтүүсү начарлай баштайт. Ошонун негизинде омуртка артериясынын
синдрому пайда болот. Бул деген баш оору, баш айлануу, кускусу келген, көрүүнүн начарлашы, эске тутуунун начарлашы, уйкунун начарлоосу, бул моюн омурткасынын остеохондрозу. Жана ошондой эле нервтерди кысылышы, бул моюн уюшуп талып, ийни уюшуп талып. Сөзсүз түрдө болгон атасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз күтүп калыптыр. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Позвоночник ооруп калат, жумуштан. Алло. Угуп жатабыз. Сурооңузду уланта бериңиз. Бизден алыстап кетти. Омурткам ооруп калат дейт, жумуш жасаганда деп. Жумуш жасаганда жана айткандай эле өзгөчөлүк анатомия жана физиологиялык жактан алып караганда омуртка жана омуртка ортосундагы дискте оору бере турган нервный окончание деп коет, нерв талчалары болбойт. Омуртка оорубайт жана омуртка ортосундагы дисктер оорубайт. Анын айланасында турган булчуң, связка жана кемлар ооругандыгы үчүн кандай ооруйт? Алар ашыкча салмакта жүктү көтөрө албай, омуртка айланасындагы булчуңдар көтөрө албай, спазм эгерде кандайдыр бир кан айлануу начарланганда, ошол оору пайда болот. Анын үчүн биз миофасциалдык обследование деп коет. Ар бир омуртка айланасындагы булчуң системасын толугу менен көрүп чыгып, ошонун негизинде кошумча рентген, магнит резонанс томография жардамы менен жана башка шаймандар менен изилдесек болот. Жакшы. Саламатсыздарбы? Жолдошумдун омурткасы дейт, түн ичинде дейт, түйүлүп ооруйт дейт. Анан күндүзү жакшы эле жүрөт дейт. Түнү ушундай ооруйт, эмне үчүн деген суроо бар. Себеп дегенде жана айтпадымбы? Булчуң канчалык даражада жакшы иштесе, ошончо эле кан айлануу болот. Түн ичинде адам туура эмес орундукта, жатакта, матраста десек, туура эмес жаткандан андан кийин омуртка айланасына булчуңдар толугу менен иштебейт ал учурда. Кан айлануусу ошого жараша толугу менен иштебегендиктен орусчага айтканда застойный явление деп коет. Кан акырын айлангандыктан ал жерде шишик пайда болуп оорутат. Күндүзү эмне? Күндүзү кыймылдайбыз, ошондуктан кан айлануу жакшырган сайын оору кете баштайт. Жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди тыңдап жатабыз. Саламатсыздар. Мен көптөн бери остеохондроз болуп. Уланта бериңиз. Көптөн бери остеохондроз болуп ооруп жүрөм. Өткөндө барып, анализдерин өткөрдүм, бирок дагы эле башым айланганы Калбай атат, баш калбай атат. Дарыларын алдым, капельницасын алдым. Кантип остеохондростон айыксак болот. Канча жаштасыз? Анан сиздин салмагыңыз канча? Чоңуштар. Урматтуу көрүүчү. Десек бизден алыстап кетти. Мисалы 48 жаштамын. Жумгалдан чыгып аттым эле. Бул азыркы эле айтып кеткендей эле омуртка 48 жашта экен. 48 жашта, өтө жаш, өзүңүздөр мына уккандай эле өтө жаш. Ошол эле азыр эле айтылып кеткендей эле бүт дары дармектерди колдондум, капельница алдым дейт. Бирок эч кандай бир жыйынтык чыккан жок, сакай болбоду дейт. Негизинен алып караганда бул омуртка оорубайт деп азырынан айттым. Омуртка айланасындагы булчуңдар оорутат. Башым айланат дейт. Бул жерде омуртка арасынан өткөн омуртка тамыры кысылып атат. Ошонун негизинде баш оору. Томография жана башка шаймандар менен изилдеп көргөндө башында эч кандай бир өзгөрүү чыкпайт. Эгерде ушул эже омурткасын томографияга түшүп кандайдыр бир өзгөрүү остеохондроз деп берилген болсо, негизги остеохондрозду дарылоо керек. Жакшы, дарылоо боюнча дагы сүйлөшөбүз. Азыр болсо телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен остеохондроз менен ооруп жүрөм дейт. Кантип сакайсам болот?
Анан моюн остеохондрозун сөзсүз түрдө дарылануу керекпи, же болбосо кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасоо менен дагы биз бул илдеттен сакайсак болобу деген суроо калтырыптыр. Остеохондроз оорусуну азыртан эле айттым, бул дары дармекке убактылуу гана оору менен гана күрөшүп келатабыз. Себеп дегенде азыркы учурда биздин Салттуу медицинада дары оору дармек менен гана күрөшүп калды. Оору бул кандайдыр бир оорунун белгиси. Негизинен алып караганда анын себеби менен күрөшүү керек. Мындайча айтканда. Себебин аныктап, толук түрдө сакайтыш керек, э? Бул деген себеп дегени ал жерде жанакы магниттик резонанстык томографиянын негизинде эң негизги азыркы аныктамасында бардыгы томографияга түшкөндө бейтаптар. Ал жерде аныктама жазылат. Дегенеративный дистрофические изменения позвоночника. Бул дегени ошол бир бөлүктө кан айлануудан улам омуртка бузулуп жатат деп. Анан биз ага дары дармек ичебиз, укол саябыз. Бирок ал бөлүктө кан айлануу начар болсо, биздин алып жаткан дары дармектерибиз ал бөлүккө таасир этпейт. Негизинен бир гана ооруну гана алабыз. Бул ооруну алуу менен чектелип гана калабыз. Негизинен көнүгүүлөрдүн жардамы менен, кандайдыр бир миофасциалдык массаждын жардамы менен дарылоо бул негизги себептеринин дарылоо дегенди эсептелет. Демек, биз эгерде дары дармек алсак, убактылуу гана ооруну басат экенбиз дагы, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин, баягы дарынын күчү кеткенден кийин кайра оорутуп калышы мүмкүн экен, э? Ошол себептен сиз айткыңыз келгени, мисалы, жакшы бир көнүгүүлөр бар бүгүнкү күндө. Жаңы ыкмалар бар, дарылоо ыкмалары. Мына ушул жаңы ыкмалар менен, кыймыл менен биз бүгүнкү күндүн темасы болгон остеохондроз оорусун жеңсек болот. Кийинки суроо, саламатсыздар, буттун тарамышы түйүлүп калат дейт. Ошол дагы остеохондрозтон болушу мүмкүнбү деген суроо калды. Ооба. Буттун тарамышы түйүлгөн убакта бел омурткасынын остеохондрозу бул эгерде нервный талчаларынын кысылып калуусу бул буттагы кан айлануунун начарлоосу. Ага буттагы булчуңдарга толугу менен кан айланбай, зат алмашуу процесси начарлап, ага керектелүүчү минералдык азык заттар, керектелүүчү суу келбегендиги үчүн ал тарамыштар түйүлө баштайт. Ошон үчүн азыркы жаңы десем деле адашам, бирок кинезиотерапия деген метод, бул кинезио дегендин латын тилинен которулганда кыймыл менен дарылоо дегенди билдирет. Жакшы, кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы дейт, туура эмес жатуу, мисалы, көмкөрөсүнөн жатуу, бул остеохондроз илдети менен жабыркап жүрсө дейт, бул кандайдыр бир зыян келтирбейби деген суроо калтырыптыр да. Ооба. Туура эмес жатканда омуртканын өзүнүн физиологический сгибы деп коет. Омуртка S сыяктуу ийилип турат. Себеби анын негизги функциясы амортизация функциясы болгон үчүн адам баласы тик тургандан баштап омурткасы S-образный бир формага келе баштайт. Ооба, туура эмес жатканда, өтө жумшак матрастарга жатканда омуртканын айланасындагы булчуңдар түнү менен туура эмес бир абалда түйүлүп, спазм абалына келип, түнү менен ал жерде бир кандайдыр бир бөлүгүндө кан айлануу начар болуп, ошол өзүңүздөр билгендей эле, эртең менен турсаңыздар бел бөлүгү ооруп, моюн ийиндер ооруп, түйүлүп калган учурлар көп кездешет. Ал үчүн туура матрастарды азыркы учурда эң эле колдонуп калган ортопедический матрастарда жатсаңыздар болот. Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Паркинсон оорусу менен ооруйм, ушу массаждын жардамы менен жигиш болууга мүмкүнбү деп сурайын дедим эле. Паркинсон оорусу менен ооруйм, ушу массаждын
Кандай оору дедиңиз? Урматтуу көрүүчү. Паркинсон. Паркинсон. Суроо түшүнүктүү. Паркинсон оорусунда ооба. Бул жерде тулкубойду туура эмес мындай равновесие деп коет, тең салмактуулукту кармай албайт. Бирок негизги бул Паркинсон оорусунун өзүнүн адиси бул невропатологдордун дарыланса болот, а бизди кинезитерапия жаатында бул жерге кыймыл аракетин жакшыртуу. Себеп дегенде Паркинсон оорусунда булчуң система, булчуң группалары өтө бир спазм, катуу, өзүнүн чоюлчактыгын жогото баштайт. Ал үчүн массаждын убактылуу гана жардамы бар. Эгер кыймыл аракет шаймандардын жардамы менен, тренажер деп коет, мындайча орусча айтканда, шаймандардын жардамы менен эгер көнүгүүлөр жасасак, бул булчуң үчүн эң чоң бир пайда. Себеби булчуңга бир шарт түзүп бериш керек булчуң системасына. Бул шарт туура кыймылдоо. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо жалпы тиле көрүүчүлөргө өзгөчө кеңеш болсун үчүн жакшы бир рубриканы сунуштасак, алар мына ушул остеохондроз оорусун алдын алуу үчүн кандай көнүгүүлөрдү жасасак болот деген суроосуна төмөнкү видео материалдан жооп алышат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн омуртка оорусу, остеохондроз, протрузия, грыжа ооруларынын алдын алуу үчүн сиздерге үй шартында көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Биринчиден, ыңгайлуу бир место даярдап алабыз дагы, жай даярдап алабыз дагы, чалкасынан жатып, топ болсо топтун ордуна башка бир буюмдарды колдонуп, дем алууну үйрөнөбүз. Дем алууда курсак гана иштейт. Чуңкур дем алабыз дагы, оозубуздан ха деген үн чыгуу керек. Ошону 15-20 жолу кайталанып, көнүгүүгө даярданабыз. Он 15-20 жолу болду. Андан соң биринчи көнүгүүбүз бул пресс деп аталат. Бул жерде организмдеги өпкөнүн жана ички органдардын ортосундагы чел кабык, диафрагма иштеш үчүн дайыма ха деген үн чыгып туруу керек. И ха деген үндөн кийин ар бир көнүгүүнү жасай баштайбыз. И бул көнүгүү ички органдарына, ичеги карындардын ордуна өтө профилактикалык пайдасы чоң. Бул көнүгүүнү деле 15-20 жолу жасайбыз. Экинчи көнүгүүбүз бул жамбашты өйдө болушунча көтөрүлөт. Анда ошол эле омурткабыз толугу менен айланасындагы булчуңдарды иштешине жардам берет. Ооруларды алдын алабыз. Дем чыгарууну унутпайбыз. Дайыма жамбашты өйдөгө көтөргөндө дем чыгарабыз. 20 жолу кайтарабыз. Үчүнчү көнүгүүбүз. Бул жерде омуртканы ийебиз ылдыйга каратып, андан соң башты ичкери киргизип, курсакты идалыбызды өйдө көтөрөбүз. Дем алууну унутпайбыз. И дем чыгарганда өйдө көтөрөбүз. Ха. Бул көнүгүүдө омуртканын айланасындагы булчуңдар толугу менен чоюлат. И выдох. Дем чыгарабыз. Ха. Ал эми 4-үнчү көнүгүүбүз, ушул абалда турабыз дагы, ылдыйга отуруп, омуртканы чойгонго аракет кылабыз. Бул убакта ха дем чыгаруу отурганда болот. Дем чыгарабыз отурганда. Ха. Колдорубуз учтарын алдыга узаткан аракет кылабыз. И чойлабыз. 1-2 секундда
кармалып турабыз ушул абалда. Ушул эле көнүгүүнү 15-20 жолу кайталайбыз. Дем чыгарабыз. Ха. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү көрсөттүк. Бул омуртка оорусуну алдын алуу болуп эсептелет. Ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү күнүнө 2 маал 15 мүнөттүк убактыңызды бөлүп жасап турсаңыз, остеохондроз оорусуну алдын алуу болуп эсептелет. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча суроолор болсо сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, биздин бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы мына ушул остеохондроз оорусу, аны дары-дармексиз дарылоо деп тема койдук да. Кантип дары-дармексиз дарылоо, жогорудагы көнүгүүлөрдү эле жасап, ушул остеохондростон сакайсак болобу, же болбосо кошумча дагы бир кандайдыр бир ыкмалар барбы? Остеохондроз оорусуну негизинен дары-дармек колдонуп, бул кайсыл учурларда өтө катуу ооруган убакта бир аз ооруну азайтуу үчүн, ооруну басаңдатуу үчүн гана колдонулса болот. Негизинен омуртканын айланасындагы булчуңдарга толугу менен шарт түзүп берүү керек. Бул дегени кыймыл. Омуртка оорусуну бөлүп дарылоо, бул моюнду, белди жана көкүрөктү, остеохондрозуну бөлүп дарылоо бул өтө чоң бир жаңылыштык. Себеби омуртка бири-бирине чынжыр сыяктуу, поезддун вагондору сыяктуу бири-бирине байланышы бар. Ошондуктан омуртканын азыркы учурда бейтаптардын бели ооруду дейт, ошол эле учурда желкем уюшуп талыды дейт. Себеби да ошондо. Аны толугу менен көнүгүүлөрдү шарт түзүп берүү үчүн бул кыймыл, туура кыймылдын негизинде гана дарыласа болот. Жакшы, бизге аудиториябызга атайын көрүүчүлөрүбүз келген, Ноокат жергесинен, Алай жергесинен. Бул суроо Камыт ага сизге болсун. Көп жылдан бери остеохондроз менен ооруп жүрөт экенсиз. Канча убакыт болду бул илдет менен ооруганыңызга? Мен мурун канча ооруганымды билбейм. 2015-жылы буту колум кармап калганда, балдак менен Бишкекке барып, улуттук госпиталда Виталий Мамонтовичке барып, ошол жерден билгенмин. Боюнда остеохондроздон грыжага айланганын. Анан өтүшүп кеткенинен операция кылбаса болбойт деп операция кылгонмун. Андан келип кичине үйдө калдым, баса албай. Кийин балдак өтүп анан буякты кадам деген немени угуп келдим. Бакытбек Баратовичтин немеси жардамы менен кыйла жакшы, результаттар жакшы. Азыр бир 100 метр, 150 метр жөн балдак басып калдым. Результат жакшы десем болот да. Жакшы, демек сиз көнүгүүлөрдү жасап, дарыгердин айтканын жасап эле, дары-дармексиз эле ден соолукту калыбына келтирип атыпсыз, Ооба, ошо. Жакшы. Көнүгүүлөр менен, массаж менен жакшы болуп атам. Жакшы. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Биз эме боюнча кайрылалы дедик эле силерге. Мен Уланта бериңиз. мына омуртка деп коет го. Ошол омурткаларым ооруйт. Анан кийин где-то бир 6 айдан бери башым дагы ооруйт да, ошого эме болуп. Анан кичине белим бир жагына кыйшайып калган. Анан ошол ооруганда баягы жүрөккө дагы туура эме беретчи. Жүрөк сайышып ооруйт. Ошону томографияга түшсөм таптырдым томографиядан. Бирок 6 айдан бери ушинтип ушул оору менен кыйналам да. Кыскача жооп берсеңиз, себептен суроолор аябай көп. Себеп омурткадан чыккан нерв талчалары бүт ички органдарыны контролдоп турат. Азыр бул эже айткандай эле жүрөгүм
ооруп жатат дейт, бирок кандайдыр бир обследованиялардан өткөндөн бир да бар жогум таза деп айтатат. Ооба, чындыгын айтканда бул остеохондроздун белгилери жүрөк оорусуна жүрөк адистери ЭКГ тартып ал жерде таза деп чыккандан кийин ага жараша омуртканы да эске алып, омурткадан да мындай обследование деп коет, текшерип коюу зарыл. Демек сакайтса болот. Бул кандай түшүнсөк болот? Мисалы омурткада ушу остеохондростон улам, башыда ооруп аткан себеби ошодон улам деп билсек болобу? Себеби жана айткандай эле бул омуртка моюн омурткасынан өткөн кан тамырдын кысылышынан ушул баш ооруу пайда болду. Ал үчүн омуртканын айланасындагы булчуң системасын, омуртканын өзүнүн анатомия физиологиялык түзүлүшүнү калыбына келтирсек, кан айлануу жакшырса, бул жерде негизги лечение дарылоо деп эсептелинет. Жакшы, Камыт мырза сыяктуу мисалы көп жылдан бери остеохондроз менен ооруп, андан кийин ошол омуртканын грыжа илдетине кабылгандар, операция болуптур. Ушундай бетаптар келгенде алар кандай дары дармексиз сакаят деген дагы суроо жаралат да мендечи. Азыркы учурда ден соолук чыңдоо жана калыбына келтирүү борбору бул Кадам деген клиникада ушул сыяктуу оорулардын келгенден баштап миофасциалдык обследование өткөрөбүз. Бул денедеги бүт булчуң жана булчуң группаларыны толугу менен изилденип чыгат. Ага жараша ар бир адамга индивидуальный жеке программанын негизинде реабилитациялык шаймандардын жардамы менен көнүгүүлөр жасалып, ошонун негизинде бейтаптар азыркы учурда эң бир жакшы бир жыйынтык алынат. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы дейт. Жашым 47-де, 69 килограммын, 2 далым ортосу дейт, кызып уюп ооруйт дейт. Эмне кылышым керек, кандай кеңеш бересиз деген суроо калдыптыр. Бул дегени ошол эле бир остеохондроздун белгиси, башталгыч белгиси. Биз жанакы рентгенди же болбосо томографиянын жыйынтыгы менен дарылоо бул чоң бир жаңылыштык. Анын айланасындагы омуртканын айланасындагы булчуңдарды жана тулку бойдун булчуңуну толугу менен текшерип, анын кандай абалда экендиги, ал түйүлүп турабы же алсызбы, кандай экендигин көрүп байкап, ошого жараша диагноз өзүнчө бир аныктама коюлат. Ошонун негизинде реабилитациялык шаймандар жардамы менен жеке программа негизинде кыймыл аракеттин жардамы менен дарыланат. Жакшы, мындай суроолор келиптир, көптөгөн суроолор баары окшош. Мисалы, саламатсыздарбы дейт, хиджама менен сакайсак болобу, саламатсыздарбы, массаж менен сакайсак болобу, саламатсыздарбы, омуртка кыйшайганда дейт, корсет кийсек сакайсак болобу деген суроолор канчалык деңгээлде жардам берет. Ошол эле учурда сыныкчыдан дагы ошол омурткалар түздөтсөк болобу деген суроо. Азыркы доказательный медицина дегенде ал жерде толугу менен ушул оору боюнча толугу менен изилдөө жүргүзүлгөн. Дары дармек омуртка жана омуртка тутумун, негизи эле омуртка эле эмес, таяныч жана кыймыл системасыны дары дармек менен, массаждын жардамы менен, же болбосо ийне сайуу, ушул сиз айткандай эле хижама жолдору менен дарылоо бул убактылуу гана ооруну гана басаңдатат. Негизгиси кыймыл жана таяныч системасына бул кыймыл, туура кыймыл керек. Туура кыймыл бул булчуң системасына да, сөөк системасына дагы бир шарт. Себеби сөөктөргө кан булчуң аркылуу келет. Эгер булчуң иштебесе, ал жерде толугу менен сөөк системасы бузула баштайт. Сиздин айткыңыз келгени, эгерде укалоого, массажистке барса дагы, аны менен кошумча дайыма кыймыл аракеттери жасап жүрүү талапка ылайык деп айткыңыз келет. Бул массаж, ошол сиз айткандай эле физлечение жана башка дарылоолор бул кошумча болсо да жыйынтык болот. Негизгиси бул кыймыл аракет. Кийинки суроо Жакупты сизге микрофонду алсаңыз. Мындай суроо жаралат да, сиз ушул куракта мисалы кинезиотерапиянын көнүгүүлөрүн кандай жасайсыз?
мен ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү медициналык борбору кадам деген ат менен ачылганын угуп, Алай районунун Будалык айыл өкмөтүнөн келгенмин. Келгенде мисалы акыбалым абдан оор эле. Белим, муундарым бардыгы ооруп, колум өдө көтөрүлбөй, ушунчалык начар болчумун. Бул жерде эч кандай дарынын, эч кандай уколдун кереги жок экен. Бир гана гимнастика жолу менен биз ушунчалык деңгээлге жеттик. Жакшы, гимнастиканы кандай жасайсыз? Сиз үчүн кыйын эмеспи? Мен үчүн биринчи потокто кыйын болуп жүрдү, андан кийин оңой болду. Анын оңой болуу жолдоруна ушул борбордо 3 медсестра бакыт менен кошо иш алып барат экен. Киргенден чыкканга чейин ар бирибизге бирден медсестра тагылып, ал жол жобосун үйрөтүп көрсөтүп турат. Мына ошонун негизинде алар туура жасоого көнүктүрүп жатпайбы? Ушунчалык мен 25 жыл ооруп турмун. Ушундай оору менен. Ошол оору мына 3-чү потокко келип отурам, 3 айдын ичинде ушунчалык өзүмдү жакшы сезип, колдорум кыймылдап, буттарым кадимкидей кыймылдап басып дегендей эң жакшы акыбалга келдим да. Ушунун бардыгы көнүгүү аткаруу жолу менен болду. Биз күнүгө саат 9-дан 12-ге чейин врач жазып берген көнүгүүлөрдү ушу кыздардын жардамы менен аткарабыз. Дары жок, эч кандай укол жок. Абдан жакшы негизинен. Мен ушу бардыгы эле ушу буту ооруган, бели ооруган, сөөктөрү, суставдары ооруган адамдарды ушул гимнастикага, ушул борборго чакыргым келет да. Демек гимнастика менен көнүгүү менен эле биз илдеттен арылсак болот. Рахмат эже сизге. Жыйынтыктоочу суроо, мисалы көпчүлүгү кээ бирлер медициналык борборлор массаж менен жакшы кылам десе, кээ бирлер жогоруда айткандай эле сүлөө, кир жама менен жакшы кылам деп айтып келишет да. Биз мисалы ушундай дарылоону алгандан кийин, андан кийин таштап кое турган адатыбыз бар экен да, ошол нерсеничи. Ушул нерсени адат кылып айландыруу үчүн, мисалы үй шартына да кандайдыр бир тапшырмалар берилеби дейт? Бул остеохондроз оорусу, кыскача айтсам, остеохондроз оорусу бул жалкоолуктун оорусу, аз кыймылдуулуктун оорусу. Бир аз гана өзүнө көңүл буруп, өзүнүн ден соолугу үчүн денедеги 700 булчуң группасынын ошого дене салмагынын 60%-ын түзөт бул. Ошого бир аз көңүл буруп, жумасына жок дегенде 6-7 сааттык бир убакыт ажыратса, бул остеохондроз оору, андан сырткары муун оорулардын профилактикасы өтө бир чоң пайдасы бар. Мисалы күнүгө канча убакыт жеңил көнүгүүлөр жасап турушубуз керек? Жеңил көнүгүүлөрдү убакыты боюнча 30-40 мүнөттө жетиштүү деп ойлойм. Эгер туура көнүгүүлөр болсо. Мисалы сиздин баамыңызда ушул дарыгердик тажрыйбаңызды айтсаңыз, көбүн эсе ушу остеохондрозго айыл жериндегилер көп кабылабы же шаар жериндеби? Айыл жергесинде ал жакта өтө жумуштун оорлугунан. Себеби омуртка тез эле өзүнүн аткаруу функциясынан жүктөлүп, өзүнүн функциясына мындайча айтканда көп жүк болгондуктан остеохондроз ооруйт. Шаардагы өзүңүздөр билгендей эле аз кыймылдоо, бүт бытовой техника дейт, ошол кир жуу, үйдөгү уборкаларды бүт жанакы шаймандар жардамы менен кылгандыгы үчүн аз кыймылдуу болуп, ошонун негизинде оору. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бакытбек Пыратов, Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт болду жана ошондой эле биздин жалпы көрүүчүлөрүбүз келип, өздөрүнүн ойлору менен бөлүштү. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, жакшы кеңештерди айттыңыздар, бар болуңуздар. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.